Эркек кичине көкмейрек болот. Айтыш керек боло турган болсо ошол Назира Айтбекова айтыш керек. Ошол адам бир кызды көтөрүп турат да, кочкор сасып эле чоңойдук да, эркек деген болбосо давно эле түшүнүп коюптур, ал баарын чечип коюптур, билип коюптур дегендей. Жана Чыпалак Баатыр үчүн, Клара Албекова үчүн жабылды. Эмнеге даярдык кылып атканын мен билген эмесмин, бирок ушуга даярданып аткандай болуп калды. Сага жакпай атабы? Ал сенин проблемаң. Катышуу мага кереги жок. Ал жакта кадимкидей ар бир сүйлөмүң маанилүү. Мейли эми, өмүр узун болсун дейт го. Мен ошол кийин түшүндүм, ата-энем мындай эле азамат адамдар экен да. Апабыз бала кезде ар жакка киргизип коюптур бизди. Мен ритмикага да баргам, бийлеп. Карате, кикбокс, музыка, дебат кылып көрдүк. Атам бизге бир эле нерсени айтчу эле. Бешөөбүзбүз да. Балдарым, колуңардан эмне келип атса кылгыла. Менин пенсиям кемпирим экөөбүзгө өмүр бою жетет. Бири-бириңерге жүк болбошуңар керек. Задача номер 1. Бири-бириңе жүк болбошуң керек. Мени бак, тарт, үй бүлөңдү кара, сага чоң жоопкерчилик деген нерсе жок. Требование минимум. Бири-бириңе жүк болбойсуң. Адам боло албай кетип атсаң, биз алайдан болобуз. Алайда жерибиз бар, малыбыз бар. Мага мал караганга постоянно бала керек. То есть бизде вариант жок да. Болду, шүмшүк болуп кеттим, андай балам жок деген нерсе жок бизде. Колуңан келди, адам болдуң. Адам болбой калдыңбы? Алайга айылгандай адам керек дейт. А биз бала кезден баштап, мени 3-класстан баштап чөмөлө кылып, кара жумуш кылгандыктан мындай да ал. Колдон келишинче кара жумушту жакшы көргөн балдар кылсын дегендейчи. Ошон үчүн аракет кыласың. Атама ыраазымын. Атам эч качан сенин сөзсүз аскер болушуң керек деген айткан жок. Бирок эч качан мен ойлогон эмесмин. Алып баруучу болуп кетем, артист болуп калам, шоу бизнесте болом. Тапкан рызкы булагымдагы ушул эстрада чөрөсү болуп калат деген ой жети уктасам түш көрбөйт болчу. Мен кикбокска барып жүргөн бала элем да. Эч качан жылмайбаган, кабагы бүркүлгөн программистсиң. Программисттер мындай замкнутый адам болот. Көп адам менен сүйлөшө бербейсиң. Анан туруп эле университет башталды. Университеттен кийин туруп эле КВН болуп кетти. Меж факультет, КВН Кыргызстана, Премьер-лига, Высшая лига, Тама-шоу, Москва, Сочи, туруп эле түз эфирлер. Могул англис тілде сүйлөйт турбайбы деп туруп, мурун анчалык көп эл аралык иш-чаралар болчу эмес. Эл аралык иш-чаралар башталып кетти. Форумдар, телемосттор, өзү менен өзү эле буга чейин алып жүргөн билимдериң, эмнеге даярдык кылып атканын мен билген эмесмин, бирок ушуга даярданып аткандай болуп калды. Эмне кылсаң да мен биринчи болушум керек, тиңде болушум керек, монда болушум керек деп мындай серт, катуу бар го, агрессивный, ошондой жигит болгом. Ар дайым ошондой чоңойгом. Сага жакпай атабы? Ал сенин проблемаң. Катышуу мага кереги жок деп өзүмдүн ишимди чечип жүргөн бала элем. Ошол кыздарым оңдоду мени, жумшартты. Кадимкидей мээрим, сагынуу, жүрөгүмдү жумшартты кадимкидей кыздарым. Ар бир кызым өзүнүн принцессасымен келет жана. Ар бир бала арагандай дейт го, ошо кыздарыман байкайсың, бирөөнүн характери мындай карап туруп ал көбүнчө философский ойлорду айтып коет. Бирөөсү дерзкий, бирөөсү взрывной. Мен өзүмдөгү болгон характерим бар го. Кыздарымда жана спектрга бөлүнүп калгандай да. Эмеге сууга күзгүнү салсаң асан өзөн чыгат го. Ошондой эле бир кызымда мен өзүмдүн характеримдин бир бөлүгү көбүрөөк, дагы бирөөсүндө көбүрөөк. Анан үчөөсү менен мамиле кылып, үчөөсүнүн сөздөрүн, сага болгон мамилеси, жылуулугу көрүп атканда эзилип эле жарабай каласың. Азыр менден өткөн добрый киши жок, менден өткөн эмпат киши жок. Бирөөнүн мындай бир кыйналып аткан учурун көрсөң сөз жүрөгүң сыгылып кетет. Кадимкидей мага мээрим беришти кыздарым. Биз генетически арык чырайбыз. Мен атамдын бир туугандарынын ата журтунда семиз киши жок. Мындай сөөк сактуу, арык курсагы жоктор. Күзгүгө карап турам, кызымды алдым, укта бөлмөдөбүз. Анан кичинекей эле ачкам кызымы көзүм майкачанмын, күзгүгө карадым. Жана Властелин колец'те "Ти моя прелесть" деген бар го. Ошол адам бир кызды көтөрүп турат да, башым эле бар, арыкмын. 2015-теги сүрөттөрүмдү көрсөң, точно ошондой 62 килограммын. Болбосо ошол эле, боюм ошол эле. Анан кызымдын келечегин элестеттим. Бул кыз бала да. Бул кызым 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин, 20 жылдан кийин атасы ушул эле состояниядан карый баштадым элестет, жанагы сухофрукт болупчу. Кой болбойт деп
ошол күндөн баштап ар бир черезден тренировканы тыштай элекмин. Каар болобу, мөндүр болобу, грипп боломбу, эс алууганбы, жумуштанбы, сөзсүз түрдө биринчи, үчүнчү жума күнү машыгам болду. Андан башка укмуш математикасы жок. Только машыгуу, туура нагрузка. Ошонун мөмөсү канча жылдан кийин мына эми эл көрө баштады. Ага чейин деги эле кылып эле келип жүргөнмүн. Аябай жай кошулуп эми көрүнө баштады. Пандемияда чачым көрсө лысый турбайды билинди, андан кийин түркүн хитросттер башталды. Эми публичный адамсың, иш чара алып баратканда, мисалы үчүн бул жерде бир серьезный объявление кылып атасың, камера сол жакты тартат, трансляцияны өзүңдү биягынан көрөсүң да, кадимкидей молжеринген Джуд Лоу бар го, аватарсың да, короче, мындай картошка эксе болот дегендейчи. Бул эми кадимкидей эле комплекс. Кээ бирөө үчүн баары бир, ама мен үчүн баары бир болгон жок. Мындай бул колдо турган нерсе экен го, давай жазат алалычы деген түрткү келинчектен да болду. Анткени ал байкап атты мен напрягаться этип аткан. Эрте туруп эле чачым ысып калды. Ёлки-палки, ушинтип эле чачымды кырып аламбы же. Дуэйн Джонсон бар го, ошондой болду. Полный лысый кылып алайынбы десем, биякта чачы кенен дагы. То есть мээри эле түшүп баратат да мындай. Түшкөнү дагы мондой түшпөйт, бияк эле түшөт. Давай кеттик анда деп туруп. Ансыз деле мен кыйналып аткан нерсе. Карап көрсөм менин теңтуштарым менен баарыбыз эле Гарри Поттер менен чогуу карап атпайбызбы дегендей, баарыбыздын эле проблемабыз бир. Анан чыгып туруп ачык айттым, ошол видео 2,5 миллион болуп кеттү. Канча жыл Салам Кыргызстан, Түгөлөр таймашы, ага чейин экстрим караоке, түз эфирлер, эксклюзивный передачалар, кызыктуу болсун деген кылган контенттин максимум 500 000 просмотр. Мен bundan кийин лысый эмесмин деп пересадка алып келсең 2,5 миллион просмотр болуп кеткен деп. Ошондокта билгем, бул жакта спрос бар экен. Ушул жерге дагы жакшы бир кызмат кылсаң болчудай деп, ошодон кийин уже кызматты дагы кыла баштадык. Тамашанын биринчи күнүнөн баштап барбыз да биз. Тамашага бар болуп, бизди бир тамашага чакырган жок да. Биз тамашага чейин бар элек. КВН ойноп жүрчүбүз, КВН Кыргызстан, одновременно Евгений Львович Акопяндын лигасы. Ошол лигада Эрмек Нурбаев өзү дагы игрок катары ойночу эле. Назира Айтбекова, Эрмек Нурбаевдин подружкасы. Эми коллегалар булар, эстрада жылдыздары. Назира Айтбекова бизде университетте студентка. Биз биринчи курста, эжеке 5-чи курс болчу. Кимге рахмат айтыш керек деген ой азыр эле келиптир. Айтыш керек боло турган болсо, ошол Назира Айтбекова айтыш керек. Анткени экөөнүн мамилеси үчүн биз орус тилдүү уже бир премьер лиганын 3-чү местосы алган командабыз. Ошону өзүңөр деле материалды кыргызча которуп ойносоңор болот, келгиле деп туруп Назира Айтбекова айтат. Назира Айтбекова бизге айтат, бизге жагат, барабыз. Барсак бүт бары зеленый, арасында биз эле кыйын экенбиз. Вообще бул лига сонун экен дедик, кыргызча выступать эте баштадык. Вообще эч кимге күлбөйгө баштап койду. Көрсө кыргызча башкача болот экен деп, акырындан ушундай болуп кетти. Балдардын баары өстү. Эгемен клуб бул кадимки эле профессионалдуу лига. Башынан баштап эле биз платформага чыгабыз, мындай кылабыз, мындай кылабыз. Ал жакта эч ким булар бир да команданы булар нөлдөн тарбиялап чыгарган жок. Даяр командалар менен иштешти. Буга чейин Эгемен клубка чейин Кадыр Жарматовдун көңүлдүү жигиттер деген да лигасы болгон. Ал жактан көпчүлүк Эгемен клубдун көпчүлүк командасы ошо көңүлдүү жигиттердин балдары. Анткени Эгемен клубка тамашоо жабылгандан кийин кылым өтүп кетпеди. Балдар постоянно КВН ойноп турбаса, кадимкидей дат басып кетет. КВН ойнай албай калат. Катып каласың. Кадыр молодец экен. Лигасы бар болуп туруп, Эгемен клуб кадимкидей эме болду. Ийгиликтүү өттү. Ошол эле экөөнүн айырмасы, бул жакта акча, призовой акча бар, реквизитке акча бар, декорацияга акча бар, баары кооз, баары сонун. Ошон үчүн кадимкидей керек болсо Эгемен тамашонун мощный болуп турган кезинен дагы жакшыраак болуп кетти да. Юмор деңгээлинен айтпайм. Уюштуруучу жагынан, маркетинг тарабынан, элдин реакциясы, съемкасы, декорациясы, кооздугу, алып баруучулугунун качоктугу дегендей. Ёма, красавчик. Мен 5-1 тууганмын, 5өөбүз тең жалаң эркекпиз. Кочкор сасып эле чоңойдук да. Эркек деген эркек кичине көкмейрек болот. Эркек кичине кийинчерээк башың иштейт. Малыраак болосуң барго. Жашоодо ошол эркекке керек.
Кыздай акылдуу болсоң жашашың кыйын болуп калат. А мен кыздарыман байкап атам, кыз кичинекейинен зирек болот. Эрте жетилет. Көп нерсеге эрте түшүнөт. Анан биз баягы байкайбыз го. Аял кишинин акылы кыска дейбиз го. Ал дагы аялдын акылдуулугу экен көрсө. Кичине тупайраак көрүнүп коюшат экен сагачы. Өзүңү кыйыныраак сезип калышың үчүн. Болбосо давно эле түшүнүп коюптур, ал баарын чечип коюптур, билип коюптур дегендей. Апам 3-инимден баштап любой көз ачыкка, бизде Ошто, мен Оштукмун да, любой Ошто көз ачык, бакшы макшы мода болчу ал кездечи. Хит да. Апам барат, гарантия мага бул бакшы айтты, анан аркы айтты, бери айтты, бул кыз экен дейт, короче. На деп памир төрөлөт эркек. Бул кыз экен дейт, деп туруп замир төрөлөт ал эркек. 2007 последний выстрел, короче. Бул ошо карыганда 41 белеге чыкканда точно кыз болот экен деп. Ансам эркек. Айткым келген нерсе, апам өмүр бою кыз күткөн адам. Кудайдан кыз тилеген адам. Анан мен үйлөндүм, келинчем экөөбүз бала күттүбүз. Аялым төрөдү, кыз төрөдү. Биринчи атама сүйүнчүлөдүм. Ата сүйүнчү, кызды болдуңуз. Апам ачалым. Апам сүйүнчү, кызды болдуңуз десем, өлө, майлеми, өмүр узун болсун дейт го. Өлө, майлеми дейт го. Как будто начар кабар айтып аткандайчы. Анан, апа, өмүр бою кыз күтүп атпадыңыз беле? Аллахым ар бир адамдын дуасын сөзсүз кабыл кылат. Вопрос только рано или поздно. Апамдын дуасын, менин 3 кызым бар. Менин бир тууган инимдин 3 баласы бар, 2 кыз. Эң кичүүсү ул. Ошондо бизде азыр 6 небреден 5 кыз. Бизге азыр Кудайга шүгүр кызга байбыз. Жөнөкөй алып баруу эмес, өзүнүн мыйзамдары бар, протоколго баш ийишиң керек. Ал жакта кадимкидей ар бир сүйлөмүң маанилүү. Өлкө башчыбыз кайсы жерден баштаганда, кайсы жерге келип калганда сүйлөм айтылып бүтүш керек дегенчелик баары синхрон болот. Ал жерде тиги аркы өттөн баштап уркы өттөн полностью отцепление, охрана, вооружение, анан ага чейин ар бирөөсү келип, сен муну айт деп атып келгиче өзү эле суйта алып калат да жанагы жер. Ошон үчүн видеодо аябай чоң напряжение сезилип турат. Жана чоң жоопкерчилик. Элдерге эме деген ой болуп калган. Жана Чыпалак Баатыр үчүн, Клара Албекова үчүн жабылды передача депчи. Жок, бизде конок түгөнүп калган, артист түгөнүп калган. Деги эле Чыпалак Баатырдын Зарылбек Красавчик деген ар жактардан чыга баштаганынын себеби да ошол болгон да. Бизде полный 7 миллион кыргызды алганда бир 20 интересный адам бар. 20 адам бар да, кызык. Действительно, оюн уга турган, эл уга турган. Анан ошол 20-ны комбинировать этип чакыра бересиң. Анан буларды вообще эл уже болду, жарабай калганда анан дагы калгандарын чакырасың. Алар жарабай калганда аз эле. Эми укмуш кенедей эле элбиз да. Анан башталат, наркын чакырасың, беркин чакырасың. Ушунчалык кызыксыз болуп кетти, из пальца высосын болуп кетти. Анан арадан да пандемия башталып кетти. Пандемияда иштеген уже невозможно. Анан передачабыз жабылып калган.